Отставкасын талап кылып атабыз. Мына кенеген киши жок. Андан кийинки маселе, мына кече жакында Баткенде согуш болду, кадимкидей. Тажикстандын агрессиясы, ага кошулуп, эл аралык террористтик уюмдардын боевиктери да кошулуп катышкандыгы фото видеолор менен тастыкталды. ГКМнын башчысы Камчыбек Кыдыршаев да тастыктады. Андыктан биз Баткенге өзгөчө көңүл бурушубуз керек. Жанакы Балбак Төлөбаев айтып кеткен 500 миллион сомдун дареги, ошондой эле Баткендин өзгөчө статусуна ылайык, Алмаз Акунжанович. Баткенге финансы жагынан жана ошондой эле мисалы мына Кой Ташта бизди Ак үйдү коруйт же кимди коруйт? Войсковой частар турат. Балыкчыда целый гарнизондор турат. Ушулардын бардыгын Баткенге жылдырыш керек. Ошондой эле мына МВДга караштуу жана офицерлерди кайра даярдоо Шабиров атындагы окуу жайлар бар эмеспи? Ушулардын бардыгын Баткенге жылдыра берсек болот. Миноборонага караштуу аскер окуу жайларын ушуларды Баткенге жылдырсак болот. Сөзсүз барышат. Дагы бир нерсени айтайын. Мурда МВДда азыр деле 5 замминистр болсо керек, ошонун бирөөсүн первый замминистр кылып, башкы башкармалык ГУ ачып по югу, түштүк боюнча. Ошол киши тууру Баткенде отуруш керек. Баткенди күчөтпөсөк, бул Тажикстандагы окуянын Тажикстанда кайра бизге кол салат, кол салбайт деп эч ким кепил боло албайт. Андыктан МЧСтин, Миноборонанын, ошондой эле мына МВДнын внутренний войска деп коет. Ушулардын бардыгын Баткенге жылдырышыбыз керек. Мына жакын арада Токмокто войсковой частар бар. Булар эмне? Бизди Ак үйдү коруйбу? Биз чек араны катуу көзөмөлдөп, жакшы карашыбыз керек да. Мен айтайын дегенимчи. Анан өткөндө айткан сөзүмдү дагы бир жолу кайталайм. Чек арада жашаган айыл кыштактагы военнообязанный кишилерге куралды коркпой эле бериш керек. Учетка алып, жакшынакай кылып. Психоневрологический диспансерден справкалары таза деген кишилерди, наркологическийден справкаларын алып, курал жарак менен камсыз кылышыбыз керек. Биз өзүбүз аскерибизди күчөтпөсөк, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Мындай кайталанбаш керек. Андыктан мен жанагы жогорудагы сунуштарымды президентке жеткирип барсаңыз.